Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен дарак жемиши менен баалуу деген тема боюнча түшүнүк алабыз. Бүгүнкү сабактын максаты билим берүүчүлүк. Жемиштерди атап, санап, түсүн, формасын аташат. Өнүктүрүүчүлүк. Жемиштерди сүрөттөп, сөз байлыгы өсөт. Оозеки кебинде колдоно алат. Тарбиялык. Ынтымактуулукка, бири-бирин сыйлоого, тазалыкка, сулуу жазууга тарбияланышат. Кана балдар, анда эмесе бардыгыбыз тең 70-беттеги биринчи көнүгүүнү аткарабыз. Макалды окуйбуз. Кана бардыгыбыз тең менин артыман чогуу окуйбуз. Дарак жемишинен таанылат. Адам акылынан таанылат. Шумкар учушунан таанылат. Баарыбыз тең окудукпу? Азаматсыңар. Анда эмесе бардыгыбыз тең 3-чү көнүгүү боюнча иштейбиз. Төмөнкү сөздөрдү пайдаланып, мөмө жемиштерди сүрөттөп жазабыз. Баарыбыз тең менин артыман кошо айтабыз. Алма. Алма кызыл өңү, бышкан. Алмурут сары, таттуу. Кара өрүк сүйрө, көгүлжүн кара. Шабдалы сары, ширин. Баарыбыз тең кайталадыкпы? Азаматсыңар. Бардыгыбыз тең анда 6-чы көнүгүүнү иштейбиз. Ага чейин өз алдыбызча 4-чү көнүгүүнү диалогту өз алдыңарча окуйсуңар. Эме болсо 6-чы көнүгүүнү текстти окуйбуз. Бардыңар тең өз алдыңарча 3 жолу үйдөн окуйсуңар. Азыр болсо менин артыман кошо окуйбуз. Акылай Алмурутту жакшы көрөт. Алмурут ширин. Азат Шабдалыны жакшы көрөт. Шабдалы да ширин. Чыңгыз кара өрүктү жаман көрөт. Кара өрүк кычкыл. Алёша лимонду жаман көрөт. Лимон кычкыл. Баарыбыз тең окудукпу? Азаматсыңар. Кана балдар, анда эмесе 7-чи көнүгүүнү ушул текстке ылайыктуу суроолор берилген. Ушул суроолорго жооп беребиз. Кана эмесе азыр 1-чи суроо. Азат эмне үчүн Шабдалыны жакшы көрөт? Туура. Анткени Шабдалы ширин. 2-чи суроо. Чыңгыз эмне үчүн кара өрүктү жаман көрөт? Анткени кара өрүк кандай? Кычкыл. Алёша эмне үчүн лимонду жаман көрөт? Лимон кычкыл. Бардыгыбыз тең анда эмесе күндөлүгүбүздү ачып, үй ишин жаза алабыз. Үйгө 71-чи беттеги 1-чи көнүгүүнү макалды жазып келебиз. Бардыңар тең жакшынакай сулуу кылып жазасыңар. Саламатта калгыла.